областық соттың отырымынан шықтық. Мына қанша жылдан бері шешілбей жатқан біздің көйгөйүбүздү чечип беришти. Адилеттүү сот болду деп ойлоймун. Себеби биздин Атабеков мектебибиздин бир бөлүгү жекеменчикке сатылып кеткенден канча жылдан бери ала албай ошол көйгөй жүрчү эле. Мына бүгүн ошону туура чечип берип, сот чечимин алдык. Анан эми мен көптөн көп суд Жалал Абад областык сотуна сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан миңден миң рахмат айтат элем. Биздин жаш муундардын келечеги үчүн мектептин жерлери сатылууга мүмкүн эмес эле, бирок эң туура чечим чыгарып беришти деген ыраазычылыкты билдирем. Азыркы Жалал Абад областык сотунун чыгарган аныктамасы макулмун. Анткени биз 2016 жылдан бери жер талаш маселеси боюнча соттошуп келип атабыз. Райондук сот биздин пайдабызга чечим чыгарып, мыйзамдуу чечим чыгарды эле. Областык сотто дагы ошо райондук соттун чечими күчүндө калтырды. Булар иште терең изилдеп, ар жактуу карап, далилдерге баа берип, мыйзамдуу чечим кабыл алды деп эсептейм. 6-7 жылдан бери созулуп келаткан ишти мына акырына жетип турабыз. Биз облус соттун судьялары менен рахмат, ушунчалык адилеттүү бир адамдардын сотторго болгон ишеничин дагы бир ирет күчөтөт деп эсептейм. Азыркы каралып өткөн иш боюнча Жалал Абад областык сотунун жарандык иштер боюнча коллегиясы адилеттүү чечим чыгарып берди. Себеби жоопкер тарап даттануу берүү мөөнөтүн заңда каралган мөөнөттү өткөрүп берген. Тийиштүү түрдө тактамалар бере алган жок. Ошол нерселердин баардыгына соттук коллегия реалдуу карады. Действительно берген далилдери жок болгондуктан иште мыйзамдуу чечип берди. Биз канааттанабыз. Мыйзамдуу чечип беришти. Бул иш боюнча 4 жылдан бери соттошуп атабыз. Бизде действительно мындай справедливый соттор иштегенине мен өтө ыраазы болдум бүгүнкү күндө. Анткени менин жактоомдогу жаран 70-ке чыккан жаранда бүгүнкү күндө бул аял турак жайсыз калып кетиши мүмкүн болчу да. Но действительно сот сатууга келишим болуп аныкталган болчу. Ошого мен соттор объективдүү, мыйзамдуу чечим чыгарып деп эсептейм. На протяжении многих лет я подаю иски в суд на злостных неплательщиков по тепловой энергии. Хотелось бы отметить, что судьи при рассмотрении дел руководствуются нормами закона, в моем случае Гражданским процессуальным кодексом, то есть назначается вовремя, сторонам высылается извещение своевременно, выносятся справедливые решения. Наши дела в основном рассматривают судьи по гражданским делам, такие как Карабекова, Иманбеков, Абдырахманов, Акбалаева. Спасибо за то, что выносят справедливые решения. Судебная коллегия рассмотрела своевременно, были предоставлены с моей стороны доказательства, что решение было законно, обосновано. И судебная коллегия рассмотрела без волокиты, без задержек. И я очень благодарна в Чуйский областной суд, выражаю свою благодарность от имени тех взыскательниц, которые не получают своевременно алименты, и есть судебная защита именно в интересах, из наилучших интересов детей на основании Конституции Кыргызской Республики. Хотим выразить свою благодарность коллективу и судьям Чуйского областного суда за то, что они добросовестно, качественно, в срок рассматривают исковые заявления в соответствии с законом. Все-таки есть справедливость, есть закон в нашей стране, и большая им благодарность.
мына областной соттон да утуп чыктык. Сот реформасы иштеп атат экен, гумандуу соттор бар экен. Рахмат чоң. Бүгүн бир көп эле жолу ушинтип элдердин агышып жүргөн карапайым элдердин үнүн угуп ушундай сотторубуз биздин пайдабызга законду биз тараптуу чечип бергенине чоң рахмат. Закон иштеп ушундай гумандуулук бар экенине дагы жолу бир жолу ишендим. Балдар дагы ыраазы, бүт баарыбыз ыраазы. Эгер ушундай болуп такталып турса, элдин ишеничи сотко абдан жогорулайт деген үмүттөмүн.